Экинчи дүйнөлүк согуш башталганда фашисттик Германия Польшага кол салып, аны ээлеп алган. Польшалыктар сырттан армия түзүп, мекенин бошотуп алууга аракет жасашкан. Генерал Владислав Андерстин башчылыгында СССРдин аймагында бир катар дивизиялар түзүлүп, анын ичинде 5-дивизия Жалал-Абад шаарында жайгашып турган. Бүгүнкү күндө Польша Республикасы ошол кездеги жоокерлерин унутпай, жыл сайын алардын сөөгү жаткан көрүстөнгө расмий зыярат уюштурат. Исторические цели. Польшанын 200 миңден ашуун жарандары Кыргызстан, анын ичинде Жалал-Абад аркылуу башка өлкөлөргө түшкөн. Бул жерде Польша армиясынын жоокерлери жаткан көрүстөн бар. Ал жерде жаткан жоокерлер аз да болсо, биз үчүн ал маанилүү нерсе. Ал эми биз менен кызматташтыкты жакшы жолго коюп келаткан Кыргыз өкмөтүнө ыраазычылык билдиребиз. Биздин достугубуз, өз ара пайдалуу кызматташтыгыбыз улана берүүсү керек. Окуу жайда уюштурулган фото көргөзмө студенттер арасында кызыгууну пайда кылды. Жаштар өз шаарынын тарыхынан кабардар болушуп, андагы Польша жоокерлеринин орду тууралуу билишти. Алардын пикиринде мындай иш-чаралар эки элдин ортосундагы маданий байланыштарды бекемдеп, польшалык жаштар менен пайдалуу байланыштарды түзүү зарыл. Ал эми окуу жайдын мугалимдери мындай эскерүүлөр жыл сайын өткөрүлүп, алдыда бир катар иш-чаралар уюштурулуп жатканын айтышат. Бул көргөзмөдө мен эмне аладым? Эң башкысы бул польшалыктар кандай бир жерде кичи согуш болобу, уруш болобу, алардын жарандары бардык жерге катышып келишкен экен. Жана дагы айтарым, бул көргөзмөнүн кызыктуу жери алар жөнүндө биз көптөгөн маалымат ала алдык. Мисалы үчүн интернетте же болбосо бирөөнүн оозунан укпаган нерсени бул жактан угуп көрө алдык. Мен айтмакчымын, келечекте эгерде Польша менен биз карым-катнашты жакшыртсак, биз маалыматтар менен алмашып, студенттер менен барып, биздин карым-катнашты түзсөк, андан да жакшы болмок. Жана да мындан да көп маалымат алып, биздин досубуз чыга алмак. Бул дайыма Польша Республикасынын элчилиги өткөрүп жүрөт. Буга чейин да болуп келген. Бизде башкы корпустун маңдайында атайын мемориалдык такта ийилинген, ошол жерде жазылып турат. Бул мындай иш-чаралар мындан кийин дагы ошол элчиликтин программасына жараша өткөрүлүп, пландарына жараша өткөрүлө берет. Жалал-Абад шаарынын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Польша Республикасы тарабынан жаштарды өнүктүрүү боюнча бир катар долбоорлор каржыланганын белгилешет. Айрым мектептерди компьютердик техника менен жабдуу жагынан да колдоо көрсөтүшкөн. Алдыдагы күндөрү Польша жоокерлеринин эскерүүнүн алкагында шаар мектептеринин арасында футбол боюнча оюндар уюштурулат. Ага Польшанын расмий өкүлдөрү катышмакчы. Мындан сырткары посолдун катышуусу менен биздин Жалал-Абад шаарыбызда Польша мамлекетинин аскерлеринин күмбөзүнө барып эскерүү маракелери өттү. Ошондон сырткары эртеңки күнү 11 апрелде Жалал-Абад шаарыбызда мектептердин арасында ушу генерал Андерстин эресине арналган футбол матчы болуп өтөт. Ошол жерде дагы алардын катышуусу менен жана ошондой эле эки элдин, эки мамлекеттин ортосундагы калың катнаштын бекемдөө максатында бул иш-чаралар болуп турат. Эске сала кетсек, 1939 жылы 1-сентябрда фашисттик Германия Польшага кол салып, 200 миңге чукул польшалык жарандар Кыргызстан аркылуу Иранга жана башка өлкөлөргө өтүшкөн. Ал эми Жалал-Абад шаарында 2011 жылдан тарта Польшанын расмий өкүлдөрүнүн катышуусу менен жоокерлерди эскерүү иш-чаралары жүргүзүлүп келет. Тазагүл Шамшиева, Улукбай Мырзаев, Жалал-Абад облусу, Нью ТВ.